өлкөдөгү акыркы кырдаалга карабастан окуучулардын билим алуусу үзгүлтүүгө учурабайт. Эми балдар 4-чейректе үйдөн туруп окушат. Бул боюнча Билим берүү жана Илим министрлиги атайын антикризистик план иштеп чыкты. Бирге чечебиз программасынын бул жолку чыгарылышы дистанттык окуунун жол-жоболорун түшүндүрүп берет. Саламатсыздарбы? Ушул убактылуу кырдаалдан абдан татыктуу чыгып кетишибиз керек. Бирибизге бирибиз колдоо көрсөтүп, жардам берип турушубуз керек. Аяр мамиле, аяр үй бүлө деп акция болушуп, өздөрү адамдар ошо, өздөрү үй бүлөлөр, мисалы кээ бир үй бүлөдө 2 телевизор бар экен. Ошо бир телевизорун ошол үй бүлөгө берип атат. Кээ бир жерлерде жергиликтүү бийликтер менен иштеп атабыз, алар бизге жардам берип атат. Мисалы, кандайдыр бир демөөрчүлөргө кайрылып, мобилдик телефондорду балдарга берип атат. Кээ бир жерлерде телевизорлорду берип атат. Министрлик бардык уюмдар менен, инстандар менен кызматташууга даяр. Балдарга ушу дистанттык форматта кандайдыр бир жеңилдик же бир пайда алып келсе, биз бир дагы ушундай сунушту четке какпайбыз. Учурда видео сабактарды монтаждоо жүрүүдө. Тасмаларды тартууга 210 мугалим катышкан. 8 апрелден тарта сабактар мамлекеттик телеканалдардан көрсөтүлө баштайт. 1-класстан 4-класска чейинки окуучуларга сабактар Баластан каналы аркылуу, 5-класстан 11-класска чейинки окуучуларга Илим жана Билим, ЛТР, Пирамида, 5-канал, Санат ТВ аркылуу көрсөтүлүп турат. Ал эми окуу программаларынын графиги төмөндөгүдөй болуп түзүлдү. Башталгыч 1-4 класстардын окуучулары үчүн КТРК Баластан каналынан саат 11:15тен 14:00га чейин видео сабактар көрсөтүлөт. 5, 6, 7 класстын окуучулары ЛТРдин Билим жана Илим каналы аркылуу саат 13:00дөн 16:00га чейин предметтик билим берүү стандарттарына ылайык видео сабактарды көрө алышат. 8, 9, 10, 11 класстын окуучуларына ЛТРдин Билим жана Илим каналы аркылуу саат 9:00дөн 13:00га чейин видео сабактар көрсөтүлүп турмакчы. Бул эфирге берилген сабактар, адабияттар, тапшырмалар мугалимдер үчүн колдонмолор министрликтин Окуй.Edu.gov.kg порталына жана Мега 24 тиркемесине дагы жайгаштырылат. Эң негизгиси, эфирге берилген видео сабактардан кийин мугалимдер менен окуучулардын ортосунда кайтарым байланышы болууга тийиш. Ал балдардын теманы түшүнүүсүнө жана кызыктырган суроолоруна жооп алууга шарт түзүп берет. Бул багытта окутуучулар Zoom программасы аркылуу балдары менен видео чалуу же видео конференция уюштура алышат. Zoom программасы видео чалууга, видео конференцияга ыңгайлуу программалардын бири. Мында бир эле учурда 100га жакын адам байланышуу мүмкүнчүлүгү бар. Бул программаны алгач, Play Market'тен көчүрүп аласыз. Андан соң регистрация, каттоодон өтүшүңүз керек болот. Мында электрондук дарегиңизди жана аты жөнүңүздү жазасыз. Эскерте кетсек, фамилияңыз орусча алфавитинде жазылууга тийиш. Андан соң почтага келген каттын негизинде аккаунтуңузду активация кыла аласыз. Андан кийин почтаңызга пароль, сыр сөз жазыңыз. Муну менен сиз Zoom программасына бул почтаңыз менен бир гана телефондо эмес, планшет, компьютерден да кирүү мүмкүнчүлүгүн аласыз. Анан бардык мугалимдер бир убакта балдарга баягы байланышка чыга албайт. Ошондуктан өзүнүн атайын жүгүртмөсүн түзүп атышат. Ошол учурда ар бир мугалимде өзүнүн убактылуу же электрондук форматта же кадимки эле кагазда өзүнүн журналы болот да. Анан ошондо ал күнүгө өзүнүн сабак берген класстарындагы ар бир баланын фамилиясынын тушуна жазып турат. Канча суроо берди ал бала, канча тапшырма аткарды, канча жолу байланышка чыкты. Анан эгерде кандайдыр бир себептер менен байланышка чыкпаса, ал директоруна да айтат, ата энелерден дагы телефон чалышып сурайт да, эмне болду, эмнеге байланышка чыга албай жатасыңар деп. Программалар жана видео сабактар жайгаштырылган Мега 24 тиркемесин WhatsApp'ты Мегаком сим карталарында акысыз пайдаланууга болот. Мегаком компаниясы мугалимдерге сим карталарды таратып бүттү. Эми өлкө боюнча саны 1 миллионго жетет деген мектеп окуучуларына берилет. Белгилей кетсек, буга чейин Мегаком сим картасын пайдаланып жүргөндөр ошол эле номерди колдонсо болот. Мектеп директорлору аркылуу аталган номерлер каттоого алынып, компания кызматкерлери болсо акысыз байланышка кошуп беришет. 1 миллион балансы деп коесуң, балансында тыйын жок болсо дагы Мега 24 жана Билим
берүүчү атайын сайттар аркысыз баары тең кире берсе болот, колдонуп. Мен мугалиммин, менде сим карта жок же, менде сим карта бар, мен кантип кошулсам болот деген суроолор бизге абдан көп келип жатат азыр дагы. Анан мен айтып кетейин, баардык суроолор боюнча мектеп директоруна кайрылуу керек. Бизге түз эмес же дагы бир кандайдыр көчөдөгү адистерге эмес, мектеп директору. Биздин компания азыр уруксат алып туруп түздөн түз ар бир мектептин директору менен иш алып барабыз. Мисалы сизде сим карта жок болуп, Мегакомдон жетпей калган болсо, каалаган соода түйүндөрүнөн болобу, киосклардан Мегаком сим картасын алып туруп, ошол номерди мен мына Мегаком сим картасын алдым деп туруп, мектебиңиздин директоруна беришиңиз керек болот, мугалимдерге. Анан биз ал директорду аркылуу сиздин номерди алып туруп, анан биз бияктан байлап ошол жерде акысыз байланышка кошуп беребиз. Бизге эмнеге түз кайрылганга болбойт, анткени биз билбейбиз. Ал чын эле мугалимди же четтен келген башка эле жөнөкөй эле абонентти. Ошондуктан баардык кошулуу, акысыз байланыш мугалимдер үчүн мектептин директору аркылуу болот. Билим берүү министрлигинин дистанттык окуу боюнча программасында мектепке чейинки балдарды тарбиялоо дагы көз жазымда калган эмес. Бала бакчага барган кичинекейлер үчүн балалык программасы иштелип чыкты. Мындагы тарбия берүүчү, өнүктүрүүчү көрсөтүүлөр баластан телеканал аркылуу көрсөтүлөт. Ал эми мектепке баруу алдында турган балдар үчүн да видео сабактар бар. Алар күн сайын аталган каналдан саат 10-дон 11ге чейин эфирге берилип турат. Азыркы кырдаалга байланыштуу онлайн сабактар болуп жатат. Балдар мугалимдин сабактарына берилген тапшырмаларына жооп берип, аткарып жатышат, үйдө окуп жатышат. Бирок балдар ошол мугалимдин берген билимдерин жакшы эле билим алып атышат. Эми баары бир эшикке чыкпай, мугалимдин ошол класста сабак окуганга жетпейт экен. Азыр бул айтып атат, мектепти сагындым деп. Туурабы? Классташтарымды сагындым. Мектепте эле жакшы экен. Мен үйдө отуруп, мугалимдер менен байланышканды үйрөндүм. Zoom, WhatsApp аркылуу тапшырмаларымды аткарып атам. Сабактарга активно катышып 4-5 деген балар табылды. Билим берүү министрлиги тарабынан уюштурулуп жаткан дистанттык окууну жогору баалап туура кабыл алдык. Анткени бүгүнкү күндөгү карантин болгондугуна карабастан билим берүү тармагы аксап калган жок. Бүгүнкү күндө ар бир окуучулар, мугалимдер тыгыз байланышта болуп жатат. Үйдө менин кызым дагы катардагы окуучулар катары үйдө жаңы эле телефондон WhatsApp, Zoom программаларын жакшы өздөштүрүп окууга аракет жасап жатышат. Биз ата-энелер дагы буюрса балдарыбыз үчүн жакшы окуусуна, түшүнбөгөн суроолоруна жооп берип, жогу бирге балдарыбыздын келечеги үчүн жардам берүүгө даярбыз. Белгилей кетсек, жалпы республикалык тестирлөө дагы кырдаалга байланыштуу мөөнөтүнө жылдырылат. Катышуучуларды каттоо 15 апрелге чейин убактылуу токтотулган. Эми кырдаал жөнгө салынгандан кийин кайроо каттоо уланып, жалпы республикалык тестирлөө өткөрүлөт. Анын негизинде абитуриенттер жогорку окуу жайларга кабыл алынышмакчы. Эң негизгиси окуучулардын ушул жылдагы окуу жылы ийгиликтүү аяктоо алдында турат. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги санариптештирүү системасынан дагы бир кадам алдыга жылды. Теле көрүүчүлөр, сиздерде ушул сыяктуу жана башка көйгөйлөр жаралса, анда биздин WhatsApp номерлерге кайрылыңыздар. Биз сиз менен байланышып, маселени бирге чечебиз. Аман болуңуздар.